Друзья, на этом видео мы изучаем новую группу слов. И давайте посмотрим, как же они отличаются. Также мы продолжаем составлять короткие предложения. Достор, биз дагы бир группа сөздөрдү үйрөнгөндү уланта беребиз. Ал эми ошол сөздөр менен кандай кыскача сүйлөмдөр түзүлөт экенин дагы көрүп алабыз. Бул жерден центрге көңүл бурабыз. Эмне деген сөздөр бар экен? Биз жакшы билебиз. Он, ана, они дегенди. Он бул эркек кишиге ал деп айтканыбыз. Ана бул айымдарга, кыз кишиге карата айтылган сөз ал. Ал эми они бул көптүк түрүндө алар. Эми буларга карата сөздөрдү кошуп, кыймыл аракетти кошуп, кыскача сүйлөм кылсак. Он идет. Ал басып бара жатат. Жөө басып барып жатат. Он идет. Она идет. Ал басып бара жатат. Ал эми көптүк түрүндө они дегенде басып бара жатышат дегенде кантебиз? Они идут. Бул көптүк түрүндө. Он, она идет. Жекелик түрүндө. Они идут. Жөө басып бара жатат. Бул уна менен эмес, жөө. Ал эми ошол бир жерге ал кетип бара жатат, бирок уна менен деген маанини билдиргибиз келсе, кантип айтабыз? Он едет. Она едет. Ал кетип бара жатат, бирок жөө эмес, ал уна менен. Бул жерде автобус болобу, велосипед болобу, же ат минип бара жатабы? Бардыгын өзү жөө, өзүнүн буту менен эмес, бир нерсеге отуруп бара жатат деген мааниде едет. Он, она идет, жөө кетип баратат. Он, она едет. Бул машина менен, уна менен кетип бара жатат. Ал эми көптүктөрүндө они идут, жөө баратат. Они едут. Алар жөө эмес, машина менен бара жатышат. Бул квадрат, прямоугольник, төрт бурчтуктун ичиндеги сөздөрдү түшүнүп алдык. Эми буларга сөз кошсок. Ал жумушка бара жатат дегенде кантип айтабыз? Жөө бара жатат дейлик, Он. Ондун ордуна любой атты койсоңуздар болот. Ар кандай, кимди айтып баратасыздар? Же апам деп атасыздар. Мама деп коелук, ананын ордуна. Ондун ордуна папа. Он. Папа идет на работу. На работу. Папам, атам, жөө бара жатат жумушка. Жумушка бара жатат. Он, же болбосо папа, идет на работу. Атам жумушка бара жатат. Апам жумушка бара жатат. Она идет на работу. Же мама идет на работу. Апам жумушка бара жатат. Ал эми экөө тең жумушка бара жатат. Они идут на работу. Алар жөө эле, жумушу жакын эле жерде экен. Ошондуктан жөө эле жумушка бара жатышат. Ал эми алар уна менен кетиш керек. Же болбосо автобус менен барыш керек ал жерге. Аны биз кантип айтабыз? Папа едет на работу. Мама едет на работу. Они едут на работу. Ошондо уна менен бара жатышат. На работу деген сөздүн ордуна эле биз башка сөздөрдү кошобуз. В парк деген бул паркты көздөй, парктын ичине. В деген ичине деген мааниде ошол көздөй. Он идет в парк, она идет в парк. Они вдвоем, экөө, идут в парк. Алар паркты көздөй бара жатышат, жөө. В парк деп окуганда бул жерден в-ны в парк деп бөлбөйбүз. Муну бир сөздөй, бир сөз катары окуйбуз. Ошондуктан бул в тамгабыз ф болуп калат. Эмне үчүн? Анткени п деген үнсүз тамга, ага кошулганда в парк деп окубай, кошо фга окшошуп үнсүз болуп угулуп в парк деп угулат. Дальше. Он, она едет дей алабыз, ал
едет машина менен, унаа менен бара жатат. В парк, паркка. Они едут в парк. Алар паркты көздөй бара жатышат. Так ошондой эле. Он идет в кафе. Ал кафеге бара жатат. Они идут в кафе. В кафе эмес, в кафе. Эми бул жерден библиотека, китепкана. Он едет в библиотеку. Ал библиотека. Китепкана көздөй бара жатат. Они едут в библиотеку. Алар китепканага бара жатышат. Едут деп айттым, эмне экен бул? Бул унаа менен бара жатышат. Киного, кинотеатр, киного деп айтсак, так ошондой эле. Он едет в кино, он идет в кино. Айырмасын билип атабыз, унаа менен бара жатат, жөө бара жатат. Они идут в кино, они едут в кино. Театрга. Он идет в театр. Они идут в театр. Он едет в театр. Они едут в театр. Домой. Домой дегенде биз көрдүңүздөр в дом деп айтпайбыз. Үйдү көздөй бара жатам дегенде, үйүмө көздөй бара жатам дегенде, он идет домой, үйгө. Они идут домой. В дом десек болот, бирок ал ошо имаратты айтып жатат. Домой деген биз өзүбүздүн үйүбүз, коробуз деле өзүбүздүн үйүбүзгө кирет. Балким домой деп биз өзүбүздүн шаарыбызга баратабыз. Мен үйүмө кетип баратам деп шаарды көздөй. Аны деле домой деп айта алабыз. Ал эми в дом болгондо бул имаратты, ошол үйдүн имараттын ичине деген маанини билдирет. Мисалы, он принес в дом коробку. Ал үйдүн ичине киргизди коробканы деген мааниде болуп калат. Ал эми домой болсо негизи эле үйүмө деген маанини билдирет. Он идет домой, она идет домой, они идут домой. Ал үйгө баратат, алар үйгө бара жатышат. Ал эми унаа менен он едет домой, они едут домой. Бул бир эле кыймыл аракеттин унаа менен унаасыз кетип бара жатканын жекелик жана көптүк түрүндөгүсүн көрүп алдык. Эми дагы бир кыймыл аракетке көңүл бурсак. Чынына келгенде бул бир эмес, бир нече дагы кыймыл аракет көрсөтүлгөн. Бул жерге дагы бул төрт бурчтуктун ичине көңүл бурабыз. Он, ана, анини түшүнүп алдык. Анын ордуна эмнени кое алат экенбиз? Зат атоочту кое алабыз, Мальчик болобу, девочка болобу, кыз бала, собака, лиса, түлкү, кит, алар дагы орус тилинде жандуу зат атоочу катары кто деген суроого жооп берип, алардын баары ушундай. Бизде эмне деген, что деген суроого жооп берет, ал эми орус тилинде кто, күчүк, түлкү баардыгы жандуу зат атоочуга кирет, жаныбардын баары. Эми алардын кыймыл аракеттери кандай болот? Мальчик сидит, девочка сидит, отурат, ал отурат, он сидит, она сидит, собака сидит, лиса сидит. Бардыгы отурат деп. Көптүк түрүндө они сидят. Мальчик, девочка, собака, лиса, все они сидят, бардыгы отурушат. Они сидят. Эми буга сөз кошобуз. Мальчик сидит на диване. Бала диванда отурат. Предлогго көңүл бурабыз. На деген маани эмнени билдирет? Үстүндө дегенди билдирет. Дивандын үстүндө отурат деген мааниде диванда отурат деп айта алабыз. Мальчик сидит на диване. Девочка сидит на диване десек деле болот. Же болбосо они сидят көптүк түрүндө, сидят көптүк түрүндө, сидит жекелик түрүндө. Они сидят на диване. Алар дивандын үстүндө отурушат. Девочка сидит с кем? С подругой. Ал отурат ким менен? С деген бул менен деген маанини билдирет дагы. Подругой досу менен, курдашы менен. Она сидит с подругой. Ал отурат, сидит, ал отурат
досу менен. Алар отурушат деп айткан жокпуз, анткени кыз жөнүндө айтып атабыз. Ал отурат, бирок жалгыз отурган жок, жанында кыз бар деген мааниде. Она сидит с подругой. Же болбосо көптүк түрүн карайбыз эми. Они сидят в парке. Сиздерге атайын в бар экенин көрсөтөйүн деп окуп жатам, негизи в парке деп айтабыз, Они сидят в парке. Алар паркта отурушат. Они сидят в парке. Он сидит на диване. Она сидит с подругой. Они сидят в парке. Башка өткөн видеолорду көрсөңүздөр, предлогторду көрсөтүп кеткем. Ошол предлогторду бул жерден практикадан көрүп атабыз. Кандай кылсак болот экен. Дальше говорим. Кийинкисин айта беребиз. Они сидят что, где? У костра. Алар оттун жанында. У предлог жанын айтат, Костер бул от. Алар оттун жанында отурушат. Они көптүк түрүндө сидят, отурушат у костра. Көрдүңүздөр, бул жердин баардыгын көрүп алдык. Бул жерде отурат деген кыймыл аракетти билдирген сөздөрүбүз. Так ошого окшоштуруп эле сидит дегендин ордуна биз жатат, отурат эмес, жатат дегенде кантип айтабыз? Лежит. Жекелик түрүндө ал жатат, он лежит. Алар жатат, они лежат. Он лежит где? На траве, чөптүн үстүндө. Он лежит на траве, чөптүн үстүндө отурат. Она лежит на кровати. Ал кроваттын үстүндө жатат. Он лежит на траве. Же болбосо полдун үстүндө. Он лежит на полу. Же бул жерден килемдин үстүндө десек, он лежит на ковре. Она лежит на кровати. Они лежат на полу. Алар полдун үстүндө жатышат. Көптүк түрүндө лежат. Лежит жатат, лежат жатышат. Они лежат на полу. Алар полдо жатышат деген мааниде. Сидит отурат, лежит жатат. Сидят отурушат, лежат жатышат. Көрдүңүздөр, Эми стоит, стоят дегенди кантип айтабыз? Мальчик дейлик, он же мальчик стоит где? На остановке. Аялдамада турат. Ошонун үстүндө турат деген мааниде наны колдонуп атабыз. Мальчик стоит на остановке. Стоит, турат. Девочка стоит на остановке. Кыз остановкада турат. Мама стоит на остановке. Апам аялдамада турат. Ал эми они стоят на остановке. Алар аялдамада турушат. Стоят көптүк түрүндө, Они стоят, он стоит деп атабыз. Же балким түлкүнү көрүп калдык, Лиса стоит на траве. Түлкү чөптүн үстүндө турат. Лиса стоит на траве. Она стоит на траве. Они стоят на траве. Они стоят на улице. Эшикте турушат. Она стоит на улице. Ал эшикте турат. Девочка стоит на улице. Кыз эшикте турат. Көрдүңүздөр, стоит бул турат. Сидит отурат, лежит жатат. Бул жерден күчүк эмне кылып жатат? Күчүк паркта жерде жатат, Жер бул эмне? Земля. Жерде на земле болуп калат, жердин үстүндө. Собака лежит, жатат на земле. Собака лежит на земле. Же болбосо балким жерге эмне түшүп калды деп коелу. Жалбырак түшүп калды, Жалбырак эмне? Бул листок, лист. Лист дерево, жалбырак, бактын. Лист лежит на земле. Листок лежит на земле. Же көптөгөн жалбырактар жатат. Листья лежат на земле. Листья лежат на земле. Же болбосо стоит дегенде эмнени айта аласыз?
эгерде күчүк жаткан болбосо, турган болсо. Собака стоит на земле. Же болбосо бактын астында. Бул өткөн видеодо предлогторго көңүл бурасыздар. Бактын астында. Под деревом. Собака стоит под деревом. Собака лежит под деревом. Бардыгын стоит турат, бактын астында. Ал эми лежит жатат бактын астында. Бул жерде скамейканын астында жатат деп айткыбыз келип атат. Собака лежит под скамейкой. Собака сидит, отурат под скамейкой. Собака стоит под скамейкой. Көрдүңүздөр, кыскача сүйлөмдөрдү бул кыймыл-аракеттер менен түзүп алсак болот. Сабак сиздерге жаккан болсо, лайк басып, комментарийлерге жазыңыздар.